Эрали Кожонов Ош шаарындагы номер 12 кесиптик лицейде билим алат. Жаштайынан жыгачтан түрдүү буюмдарды жасап келген жигит алгачкы эмгеги катары майда сувенирлерин көрсөтөт. Өнөрүн өркүндөтүү үчүн кесиптик лицейге тапшырганына быйыл 2-чи жыл. Келечекте ушу айылга бир цех ачып, ошо цехте жаш балдарды кесипке үйрөтүп, натуральный жыгачтан жасалган жакшы нерселерди жасап, комуз, кыргыздын улуттук буюмдарын жасап, ошол өркүндөш ниетибизде. Эрали сыяктуу аймактардан келген окуучуларды тарбиялаган номер 12 кесиптик лицейдин түптөлгөнүнө быйыл 60 жыл толду. Бул күндүн урматына билим уясында атайын иш-чара уюштурулду. Аталган жай 1956 жылы түптөлгөн. Алгач ачылганда 3 группа гана студент билим алса, 60 жыл аралыгында 22 группага жеткен. Бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыз кылууда бир катар ишканалар менен келишим түзүлгөн. Сымбат деген, акционерлердин обществосу бар, уста деген дагы формат деген мына GB2, GB4 жана башка көптөгөн биз ишканалар менен келишим түзүп, биздин окуучулар аларда практикада болуп келишет. Мында 5 багыт боюнча жыгач уста, электр жана газ менен ширетүү, тигүүчүлүк, офис менеджер жана чач-тарач кесиптери боюнча билим берилет. Учурда 616 студентке 86 мугалим кесиптик билим берүүдө. Мындан бүткөндөрдүн 85% жумуш менен камсыз болот. Чакан ишканабыз бар, мына Ошск районунда Плодокометте, өйдө жайлашат. Мына Ошск районунда Амалкөр деген ишканабыз бар, өйгө дагы барып жайлаштырабыз. Шолкомуратта дагы ишканабыз бар, дагы ого дагы жайлаштырабыз. Ушу кыскасы бүтүүчүлөр 3 ай практиканы немеде өткөрүшөт да ишканаларда. Бүтүрүп кеткенден кийин азыр да иштеп аткан балдарыбыз бар. Кезинде мында кесип үйрөнгөн студенттердин ичинен чакан ишкана ачып өнөрүн пайдаланып жаткандары да бар. Бүгүнкү иш-чарага шаардагы мекеме ишканалар жана лицейдин ардагер мугалимдери, бүтүрүүчүлөрү чакырылган. Андыктан самалыктын уюштурулушу коомчулукта жетишсиз болуп жаткан кесип ээлеринин өз ара тажрыйба алмашуусуна шарт түзүп берди. Сымбат Абдакимова, Кудайберди Дыйканов, Ош Берем жаңылыктары.